Бишкек шаарынын 1-май райондук соту өгөй кызын өлтүргөн кишини өмүр бою эркинен ажыратты. Ырчы Айгерим Расул кызы атасына Lexus 600 үлгүсүн белекке берди. Сиз атаңызга ушундай белектерди качан бересиз? Комментарийге жаза кетиңиз. Бул аял туулган күнүнө гүл белекке алып, кыл көпүрөдөн өтүп баратканын көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астына видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 17 жаштагы өгөй кызын өлтүргөн адамды өмүр бою эркинен ажыратты. Былтыр октябрь айында 52 жаштагы киши өгөй кызын BMW X5 үлгүсүндөгү унаас менен уурдап кеткен. Кыздын сөгүчү үйдөн табылган. Ал эми кылмышкер башка унаа менен Ысык көл облусунан кармалган. Кармоо учурунда ал өз жанын кыюуга аракет кылганы айтылган. Даниэль Ажиевдин жубайы президентке кайрылды. Даниэль Ажиевдин жубайы соттун чечими менен конфискацияланган 5 мүлүктүн жок дегенде бирөөсүн үй бүлөгө калтырууну суранган видео кайрылуу жазды. Анын айтымында объектилердин биринде 3 жашар бала жашайт. Алардын бири майып бала. Эске салсак, 2024-жылдын июль айында сот Даниэль Ажиевди вебкам студияларын уюштурган үчүн 9 жылга эркинен ажыраткан. Ошондой эле анын мүлкү, анын ичинде кыймылсыз мүлкү конфискацияланып, ишкердикке тыюу салынган. Ырчы Айгерим Расул кызы атасына унаа белек кылды. Белгилүү эстрадарчы Айгерим Расул кызы атасы Расул Маматкуловго Lexus үлгүсүндөгү автоунаа белек кылды. Ырчы мындай кубанычтуу жаңылыгы менен социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Анда мүмкүнчүлүк үчүн Аллахыма чексиз шүгүр деп жазды ырчы. Соц тармакта бул акробат эженин видеосу көпчүлүктү таң калтырууда. Ал суунун аркы бетиндеги үйүнө асылган зы менен өтүп баратканын көрүүгө болот. Видеонун автору эже туулган күнүнөн келип гүлү менен эми үйүнө баратат деген. Комментарийлерде бул балыкчыдагы Таш Сарай айылы Орто Токой суусу экенин жазышууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННС, НИНС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Ну, колесо обозрениясы аударылып калыптыр. Боз теридеги жүрөк түшүргөн окуя. Шайтан дөңгөлөктөн 3 адам кулап түшө жаздаганын күбөлөр тартып алышкан. Анда ата-эне кызы менен отурган кабинка бийиктен түшүп жатканда капталдап туруп калган. Соц тармактын айрым эрежесине байланыштуу видеону экрандагы Telegram каналдан көрө аласыз. Бактыга жараша аларды милиционер байкап калып, аман-эсен жерге түшүшкөн. Айдап атышат. Бул жака түшө тургандар аябай көп очередь. Мына коллекциону кайра арткы тарабына айдады эле, арткы тарабы менен жакшы түшүп келатат, Кудай сактады. Эжен туган күнү экен, гүлгө таралып кетип бардым. А үйүнө баратат. Майрамдап келиптир, шаарга чыгып келиптир, туган күн. Мына казыр гүлгө таралып үйүнө баратат. Молодцы, акробаты. Молодец, нас даже стен, в которых мы укрылись от бед. Мой муж Ажиев Даниэль осужден на 9 лет.
Он понес достойное наказание. Я не оправдываю его поступки. Но прошу, не наказывайте нас, его детей, его жену. У нас 3 детей. Старший ребенок инвалид с рождения. Урматтуу кыргыз элим, мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассалаумалейкум, кыргыз элим, Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана жарандары, азыркы учурда 28 июль болжол менен саат 23:30 Бишкек шаарынын милициянын кайгылуу кызмат башкармаларынын кызматкерлери азыркы учурда көйгөйлүү кесилиш мына Жеңиш проспекти жана Калинин көчөсүн жол тыгындарын алдын алуу максатында жол кыймылын жөнгө салып аткан учур. Ошондуктан урматтуу айдоочулар, жол кыймылынын эрежесин жана жол тартибин так сактаңыздар. Эгерде сиздер күн чыгыш тараптан Бишкек шаарына келаткан болсоңуздар, Маяковский көчөсү менен Чоң Арык айылы аркылуу 7 апрель көчөсүнө түшөсүздөр. Ошо менен Бишкек шаарынын аймагына кирип кетсеңиздер болот.